Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу Омун Мусман Бертугандар, урматтуу кылым караткан кыргыз элим. Барыңыздардын бүгүнкү күндөрдүн ыйык болгон жума күнүңүздөр от болсун, окулган иншалла жума намаздар кабыл болсун. Урматтуу мекендештер, урматтуу Бертугандар, Кудай бурса биз Ак ниет аманат коомдук фонду мен баса белгилеп айтып кетип атам. Ушул 2020 жылдын мына азыр бүгүн 7 август. Август айы Кудай буйрса 2 жашка толуппуз. Иншалла. Аллах таалам шүгүрлөр болсун. 2 жылда эмне деген жумуштарга Алла таала бизди себепкер кылды. Биздин Ак ниет аманат коомдук фонду бүгүнкү күндө август айында 2 жашка толгон болсок, Кудай кааласа биз дагы эртең Кудай буйрса иншалла 8 август 30 жашка толот экенбиз. Кудайга шүгүрлөр болсун. Иншалла Аллах таалам ушул 30 жаш өмүрүбүздү дагы момундай айтканда берекелүү берген экен. Мына 30 жашка чейин 30 жыл болбосо дагы 2015тен бери карай 5 жылдан бери Кудай буйрса ушу элдин кызматында такай жүрөт экенбиз. Аллаха жаратканга шүгүр кылабыз иншалла. Ушундай иштерге бизди буйруп себепкер кылып койгонуна. Албетте бунун бардыгы Алла тааланын буйругу менен. Бул нерсеге биз өзүбүз даярданып, өзүбүздүн күчүбүз менен, өзүбүздүн акылыбыз менен, өзүбүздүн деңгээлибиз менен жетишкен жокпуз. Албетте бир гана жараткан Алланын буйругу менен. Кудайга шүгүр кылам. Кыргызстанда 6 миллион эл бар. Бир убакта ушунчалык сындардан чарчап, бул ишти таштап койсом экен деген ойлор болуп, бирок өзүмчө эле чечим кабыл албастан устаздарым менен, кеңеше турган кеңешчилер менен кеңешкем. Ошондо момундай жооп алгам. Медер деген Кыргызстанда 6 миллион адам бар деген. 6 миллион адамга берилбеген жумушту Аллах таалам сага берип койду. Анан сен Аллахтан берилген мына ушундай жоопкерчиликти жумушту чанып коюп кетип калсаң, анда бул жумушту ким кылат деген сөздү угуп отурганда шунчалык деним чыйралып, көзгө жаш алып, момундай айтканда бир алдыга карай ынтылганбыз, чыйралганбыз. Тескерисинче алдыга карай умтулуп, мына момундай сындарга Кудай буйрса уккан сайын чыйралып келатабыз иншалла. Кудайга шүгүрлөр болсун, Кудайга шүгүрлөр болсун. Чындыгында ойлоп көрсөң, бул нерсе ар бир эле инсанга буйруу бере турган эле жумуш эмес экен. Албетте бул Аллах тааланын буйругу менен. Алла таалам ушундай өзүнө туура көргөн инсанга ушул ишти буйруйт экен деп мен өзүмчө кабыл алдым. Мен эле эмес, ошол устаздар да ушундай деп мага жообун айтышты. Анткени Кудай деген иштер болуп атат. Бул жерде эч кандай жеке кызыкчылык жок, бир саясат жок. Мына бүгүнкү күндө эртең октябрь айында депутаттык шайлоо болот экен. Шайлоого карата 2 жыл калганда же 1 жыл калганда же айлап 2 ай 1 ай калганда депутаттар өзүнүн мандаты үчүн же өзүнүн таанышы үчүн же өзүнүн бизнесин коргоп калуу үчүн ошол элге барып кызмат кылымыш этип, кичине бир жогорку кеңешке ошол такка барып отуруп калыш керек болот. Бул жерде бизде эч кандай андай саясат нерсе жок, бирөөгө көрүнүш деген жок, бирөөнүн үстүнөн же бирөөгө жагынуу деген нерсе жок. Бир гана Кудай деген иштер болуп келатат, көрүп атасыздар мынакей. Бул нерсе бир гана шайлоого жакындаганда, же кече карантин башталганда, же бир бүгүнкү оор апат башталганда эле эмес. Бул жумуш 2015 жылы Москва жеринде башталган. Анда биз ошол жакта мигрант болуп жүргөнбүз. Ошол жактан ушул инициатива көтөрүлүп, демилге көтөрүлүп, момундай айтканда ошол Москва бизди чыйралтып, сындап, курчутуп бул жака жөнөтүп койду. Кудайга шүгүрлөр болсун. Мына ушул жакта азыр эл үчүн кызмат кылып жүрөбүз иншалла. Мына ушундай урматтуу мекендештер, 2015 ал жакта баштаган болсок, 2017 жылы Кыргызстанга келгенбиз. Келип эле баш отубуз менен ушул ишке киришип кеткен экенбиз. 2015 жылы келип эле 2017 жылы келип эле ушул өзүбүздүн личный жашоого бир киришип, бир үй бүлө күтөбүз деген ой менен дагы келгенбиз. Бирок урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, бул кимиңиздерге кандай экен мен өзүмдүн эмемди айтып коеюн. Бул кадимкидей мен үчүн баягы кумар ойногон кумарчылар бар го, мындай айтканда. Азарт ойногон кумарчылар бар. Мына ошондой кумар ойногон кумарчылардай болуп калат экенсиң. Бир адамдын барып дубасын алуу бул өзүнчө бир сөз менен айтып бүткүз бакыт экен. Биз ушул көптөгөн адамдардын дубасын алсак деп,
ушул нерсеге көбүрөөк басымдуулук жасап келет экенсиң. Момундай айтканда өзүңдүн жеке жашооңду, өзүңдүн үй бүлөңдү, өзүңдүн личный проблемаларыңды кийинки орунга коюп туруп, алдыга Кыргызстаныбыздагы чыныгы муктаж элдин көзү чачырап, көзүнөн жашы токтобой аткан, ушундай бир кыска мөөнөттүк убактысы калган оорудан жапа чегип Кыргызстанда операция боло албай тургандагыдай бир туугандарыбызды көрүп атасыздар. Мына ошол чет жактарга барып, мына ушундай дубаларын алып жүрөбүз. Бул нерсеге киришип алгандан кийин өтө кыйын экен. Кудайга шүгүрлөр болсун, иншалла кийинки жаштардагы, кийинки мундардагы, азыркы муундар деле үлгү алып ушул иштерди жасаса экен дейт элем. Элдин дубасын алган бул чындыгында керемет. Ким кандай түшүнөт билбейм, мен үчүн бул башкача керемет. Күндө бир адамдын дубасын алып турбасак, чындыгында үйдө отура албайсың. Мына ушундайга багында берилип алгандыгыбыз үчүн ушундай нерсе болуп атат. Урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, мен муктаждар комплексине өткөн болсом, азыр комплексте кече биз 24 000 сомдук 2 комната гипсокартон материалдарын алып келип бергенбиз. Андан бери жактан дагы 1000 сомдук чекке жаздырбай 1,5 сомдук материал алып келип берген экенбиз. Бүгүн дагы мен азыр мына бул жерде чеги жазылып турат 6500 сом плюс семен 4 кабын 1200 сом, 7700. Эртең менен дагы материал алынган экен. Ошо менен бүгүн 8000 сомдон ашык материал алынып келди. Мына момундай минвата деп коет. Биз азыр бүт комнаталарды, эки таштамайлардын ортолорун мен азыр көргөзүп өтөм. Ушундай минват стекловата менен утепление кылып, анан кийин гипсокартондорун катырып атышат. Эми сонун болуп атат чындыгыначы. Ушунча талап, ушунча банда расход кетип аткандан кийин мына паровой отоплениега дагы жалпысынан 300 000 сомдон ашык материал кетип атат. Эртең ол жерде тонналап көмүр жагылат. Мына ошол жылуулук, мына ошол расход, мына ошол мээнет, убакыт текке кетпесин деп үйдү болушунча жылуулатабыз. Астынан, үстүнөн, Кудай бурса стеналар жакшы. Эгер жакшы жылууланган болсо анан үй ысыйт. Ошондуктан биз азыр потолокторун жасап атышат. Бүгүн Кудайга шүгүр, бүгүн бизде азыр 4 бригада усталар иштеп атышат. Бир бригада потологун гипсокартон менен каап атышат. Дагы бир бригада бул жакта экинчи этаждын гипсокартонун башташты. Бир бригада болсо отоплениянын уже экинчи кабатына чыгып калыш деп паровой отопление жасап атышат. Бир бригадабыз болсо мынакей азыр сыртта момундай таштамай көрүнүп турган жыгаштарды обшивка кылып потологун каап келе атышат. Экинчи этажды толугу менен бүттү, көргөзүп койсоңор болот. Толугу менен экинчи кабаттын ак тинекемдин обшивкалары толугу менен бүттү. Мына ушундай достор, туугандар, менде мына бүт бардык ар бир алынган материалдардын чеги бар. Кудай буйрса, бул биз бүгүн алып келген материалыбызды наличкале алып келдик. Биздин Сбербанк картабызга кече кайрылгандан бери Кудай буйрса 40 000 рубль акча түшүп калган экен. 3 күндүн ичинде, 4 күндүн ичинде 40 000 рубль акча түшүптүр, Кудай калса. Мына ошо биз кечеки гипсокартон алган акчабыз мына бүгүнкү ошол Сбербанк картага салган аманатыңыздарга келип атат иншалла. Андан сырткары мен өткөндө да кайрылгам, азыр да кайрылам. Паровой отопление болсо биз материалына 91 000 сом карызыбыз бар. Кызмат акысы мен кече 62 000 деп адашкан экен. Бул жагы 24 000 болгон болсо, бул жагы 48 000 болот экен. 48ге 24 кошкон болсок 72 000 сом болот экен. Паровой отоплениянын кызмат акысы 72 000 сом болот экен. Ошо менен 163 000 сом паровой отопление усталардан карызыбыз бар. Андан сырткары мен азыр көргөзүп аткан отопление эмне ак тинеке листтерди, фронтондорду жасап аткан усталардан дагы карызым бар. Кечээ күнү эле чатырды буга чейин эле жаап бүткөн. Эми мен чатырдын эмесин кызмат акысын жакында эле берип бүттүм. Ушулардын потологтордун кызмат акыларын чындыгында беришибиз керек болуп атат. Себеби усталар дагы биздин акчабызды убагында бербейсиңби дегендей кылып бандай сурай албай, сураганда сурап эле эме болуп атат. Мен дагы булардын астында бандай неудобный болот экенсиң чындыгында. Кудай кааласа убагында болсо да кечиктирип берилип атат. Но баары бир бандай ушунча чоң ишти аткарып аткандан кийин бул инсандардан, мейли башка инсандардан ашыкча сөз уккан туура эмес экен чындыгында. Ашыкча сөз угуу бизге бандай уурураак экен. Анан азыр бул жакта бир бригада устаны болсо, бир агабыз өзү алып келип киргизген, өзү кызмат акысын төлөйт. Мен 3 семьянын потологун мен кактырып берейин деп усталар менен өзү кеңешип алыптыр. Мен материалын алып бердим, өздөрү кагып атышат. Мына ушундай. Мен азыр анда эмесе бүт жасалып аткан жумуштарын өзүм тартып көргөзүп берейин иншалла.
Мынакей керемет. Мен бұл бір четтен баштайын, бір четтегі ұсталардың жұмышына. Бисмилля. Мынакей. Монтаж, евромонтаж. Ар бір комнатаның розеткалары, светтері отдельно жанат. Мынакей потолок. Салам алейкум. Қандайсыздар? Тынчсыздарбы? Иштер жакшы бы? Машалла. Бо утепление бердиңер, а? Канаке? Мынакей колумда ойнолуп атат. Утепление беришти. Машалла. Алла разы болсун. Таштамайдан таштамайга жеткиресиздер, а? Жакшылап. Нар жагы бүтүп тура, мен нар жагын бир көрүп коеюнчу. Мынакей. Бул комната бүттү. Эми серпенка деп коет, серпенкаларын берип, арышный уголокторун берип, анан кийин шпаклевка тартылат, краска берилет. Мына ушундай. Паровое отопление бүткөн. Мынакей сонун. Бул бир бригада жасалып аткан жумуштар. Мен кийинки бригадалардын иштерин дагы көргөзүп берейин, эмне иштер кылып атышат. Айткандай, бүгүн биз Жалал Абадта жарма саткан бир тууганыбыз бар. 2 күндүн биринде мына филак менен жарма алып келип берип турат. Бүгүн дагы толо бир филак жармасын алып келип берди. Андан сырткары дагы бир агабыз бар. 2 жылдан бери ушул жерге нанын ташып атат, усталарга нан. Урматтуу туугандар, нан ташып берип атат. Мына ушундай. Алла разы болсун. Мынакей Атабек бул жакта иш кылып атат. Салам алейкум Атабек, кандайсыз? Ден сол жакшыбы? Атабек мына бүт иштердин көбүн жоопкерчиликти моюнга алып, чоң жумуштарын, көп жумуштарын ушул агабыз жасап атат. Мына патологун бул жагын баштады. Бул жактарын толугу менен бүтүрүп берди. Мынакей. Мына ушундай. Мен паровое отопление бул комнатаныкын көргөзүп берсем экен, а? Бир комнатаныкын көргөзүп берейинчи, кандай бүтүптүр. Бисмилля. Мынакей. Машалла, мына сиздерге. Бир чоң комнатага момунда 2 батарейка коюлду. Ушу менен экинчи этажга кадимкидей подача чыгып кетет. Мынакей, көрдүңүздөрбү? Жакшы көрүнбөй атпы? Бул болсо сантехниктин суулары чыгып кеткен. Мына бул жагы болсо дагы чоң комната. Бул жагына бир батарейка, бул жагына бир батарейка. Үстү плита. Керемет. Мына көрдүңүздөрбү? Мына обратка астына кеткен, үстүндө подача. Мынакей, мен экинчи этаждын ишин көргөзөйүн эми. 2 бригаданын кызматтарын, эмне иш жасап аткандарын көргөзүп бердим, а? Достор, бир нерсени айтып кетейин. Комнаталардын ар бир ичинде эшиктер коюлу элек. 18 эшик, анан могу сыртында мына кире беришиндеги эшиктен 6 бар. 24 эшик коюлу элек, ушул эшикке спонсор чыга элек иншалла. Балким чыгып калат, Кудай кааласа. Ниет кылып турайлы. Лестница да жасалып атат. Айткандай, экинчи кабаттын лестницасы да жасалып атат. Үйүндө жасап келип туруп, анан бул жерден темирин карказдарды токуп туруп, үстүнө коюп коем деди. Лестница болуп калганда сонун. Мен азыр эми шаты менен чыгайын, а? Бисмилля. Эми да бир нерсени айтып кетейинчи, достор. Бул жакта мына гипсокартон. Биздин паровое отоплениянын 2 печка коюлат деп атпаймынбы? Бир печка летний кухня коюлду. Бир печка болсо, мына караңыздар. Нар жагына болбой калат, бул жагына коюш керек болот. Бул жагына. Себеби бул жакта отдельно система болуп атпайбы? Ошондуктан печкага места жок, баняда места жок, ажатканада места жок, айла жок. Биз могу чоң атага деген комнатабыздын могул айнек бүткөн жерден жарым кыш менен бөлө турган болдук. Мына көргөзөйүнчү. Могу айнек бүткөн жерден, мына көрүп атасыздар, жарым кыш менен 1 метр жерден бөлөбүз. Эшикти могул жерден ачабыз, сырттан кире турган. Төрүнө топка коюлат ушунда мынакей, ушул жагына. Ошондо эч кимге жолтоо болбойт, мишет этпейт, сонун топка болот. Но спальник ичине 1,20га кыскарат. Бирок бир комнатанын 1,20га кыскарганы менен зато 6 семья жылуу жашайт, достор. Мына ушундай, мен азыр жогору чыгайын, а? Бисмилла, мынакей, мен чыктым экинчи этажга. Чыктым, мынакей, үстүнөн көрүнгөндө сонун момундай көрүнүп калат. Потолокторун көргөзөйүн, мынакей, керемет. Сонун. Чыкканда азыр бир семьядай балдар иш кылып атышат. Булар дагы потолокко коюп атышат, мынакей. Бул жагына башка бир бригада усталар түштү. Бул семья, экинчи этаждагы семья мына ушул 2 комнатада жашайт. Кадимки мына евромонтаж болгон, кадимкидей мынакей.
светтер отдельно, розеткалар отдельно өчөт, өздөрүнө ушундай установкалар болгон. Отопление иш жүрүп атат. Потолокторду уже утепление кылып коюптур. Наракта балдар иштеп атышат иншалла. Кана, бисмилля. Салам алейкум жигиттер. Кандайсыңар? Иш болуп атабы? Машалла. Кандай форма чыгып атат бул жака? Чыңгыз деген досубуз болот, Россиядан жакында эле келди. Бизге ачык асалган үйүбүздү ички отделка ремонтторун бүт мына ушул эки бала жасап беришкен. Балким камерадан качып атышкандар. Чыңгыз иштер жакшыбы? Болуп атабы, нормально ойдогудай болобу? Мына гипсокартон бүт мына азыр профилдерин катырып атышат, көрүп атасыздар. Утепленияны берип алган. Гипсокартондон кийин анан иштерин көрөбүз иншалла. Ага чейинкиси иши жакшы. 3-чү бригаданын ишин көрүп бүттүм мен. 4-чү бригада эң главный жумуш биякта иш болуп атат азыр. Мынаке. Паровой отопление деп коет. Каягынан баштаптыр, швейный цехтан башташтыр. 1-нчи этаж полный бүттү. 2-нчи этаж. Охо, керемет, Мына сиздерге ишти караңыздар. Машалла. Салам алейкум. Кандайсыздар? Машалла. Жылдызга кандайсыз? Иштер жакшыбы? Кантип атат? Парой жакындап калыпсыз, 2-нчи этаж калды. Азыр ушер тешип атасызбы? Бетон барбы экен? Кирпич. Мына ушулар бир комнаталарды мондай турба кире турган жерлерин тешип алат экен. Бетонду тешип, өткөндө бетонду тешипсиз го, кандай кылып тештиңиз ал жерде? Бетонду ушу тештим. Тешеби, Бир кыска иштеп туруп кайра өчүрүңчү. Хорош. Жылдызга 1-нчи этаж толугу менен бүттүбү отопление? Калса бүтө. 2-нчи этаж калды. Канча күндө тапшырасыздар? 3 күн, 4 күн ашып берсе. 3 күн, 4 күн дейле. 4 күндөн кийин бүт комнаталарды бир иштетип, жагып, ысытып көрөт экенбиз да? Машалла. Бардыгы жакшыбы? Жакшы. Куда калса? Акын ака, сиздердин эмеңиздер айткандай, эгерде бул отопление ысыбаса, расходун бүт мен мойнума алам деген. Ошолго татыктуу эле болтабы? Ушундай эле. Машалла, Алла разы болсун андан. Азыр иштетпей турубуз, мен кыскача комментарий берип койсом. Урматтуу туугандар, бул жер швейный цех бөлмөсү. Чоңдугу бир 30 квадратка жакын болуп калат. Биз азыр 4 жерге, 3 жерге батарейка коюптур, 3 жерге мына бул айнектин астына, наркы эменин астына, форчкан, бул жакта форчканын астыларына батарейкалар коюлуп атат. Ондон 3 жерге коюлат экен. Бул жака биз куда каласа, балким Россиядан, балким дагы башка жактардан швейный тигүү цехыны иштетилүүчү баягындай тигүү машиналарын алып келип коебуз деген жакшы ниеттерибиз бар. Мына бизде азыр зымдарына чыгарып турат го, ушул жерлерге розеткалар коюлат. Мен ойлоп аткам, бул жерге бир 4-5 машина батат. Бул жагына үтүктары коюлат. Кыскасын айтканда, ушул жердеги жашоочу 8-9 үй бүлө ушул жерде иштеп, өздөрүнүн тирилигин кыла тургандагыдай бир жумуш орду болот иншалла. Бул үй бүлөлөр үчүн бир эле үй эмес, үй менен кошо жумуш берилип аткандыгы өтө сонун бир жаңылык. Баягындай балыкты эле берип койбостон кайырмагын кошо карматсак иншалла. Кечээки өзүнө окшоп кыйналып жүргөн мекендештерибизге булар дагы жардамын берет эле. Мына ушундай иштер болуп атат, достор, туугандар. Бул Жылдыз агабыздан Алла разы болсун, Акын акеден, жааматтан, жалпы усталардан. Бул 4-чү бригадабыздан ушундай иштер жасап атышат. Биз 2-нчи кабатта жүрөбүз. Бул жагынаке биз кичинекей чакан намазкана кылабыз деп ушундай ниет кылганбыз, иншалла. Мына чаканыраак намазканага жарап берет. Мына сонун. Намазканадан чыкканда ишигин алдында бардыгы көрүнүп турат. Мына керемет. Иш мына ушундай болот, достор, туугандар, мекендештер. Биз пландар мына могул бала жүргөн жерде, ушул мына ортолуктарда турбанын топурак турат го, ошонун үстүнө фонтан кылабыз деп атабыз. Нары жагына жашылдандыруу, жашылга чейин
жашылдандыруу чаканыраак бир газон ушундай кичи бакча болот. Бул жагына балдар бакчасы, детский площадь ушундай атайын бунун алдын бүт кылып берем деген бир агабыз бар. Мына ушундай экинчи кабат мына ушул бойдон ачык калат. Анан бирок коркпоңуздар, ойлонбоңуздар, айткандай кыжалат болбоңуздар. Биздин бул эки турбалардын аралыгына атайын темир бордюр деп коет. Темир жасалат бийик болуп. Эч кандай жаш балдар секирип неме кылбайт. Безопасностька жакшы. Анан экинчи кабатта, биринчи кабатта момундай ар бир чатыргандай снегодержатель деп коебу, тормозной момундай нерселер коюлган. Карлар түшпөйт куда калса экинчи кабатында ушундай. Суулар болсо достор, мына бул жерден бир бөлүнөт дагы экинчи кабат Даганзан нол менен барат, жолп менен. Барат дагы түп-түз жолп менен чыгат. Анан акыркы турбадан ылдый түшөт дагы навестин үстүнө түшүп туруп көчөгө чыгат. Бул жагы дагы так эле ушундай. Мына бул жагынан бөлүндүбү? Бул жагынан кетти, мына жерде көрүнүп турган жерден. Ушул жерден кетет дагы төп-түз суу кетет. Жолп барат дагы, бул дагы көчөгө чыгат. Кире бериш жерге арка болот, бир машина коюла турган. Мына ушундай сонун пландар, урматтуу достор, туугандар, куда калса, Кудайым ден соолук берип турган болсо, биз бул проектини 7 областка, жада калса бүт райондорго салсак деген ниетибиз бар. Кудайым колдоп турса, кайрымдуу, берешен, жоомарт инсандарыбыз колдоп, кайдыгер карабастан жардамын берип турган болсо, биз мындай комплекстерин дагы далайын салабыз. Буну салыш кыйынчылык деле жок, урматтуу мекендаштар. Эгерде бир жакшы бандай ниетке жараша дейт, ниетке багылык, ниет түз болгон болсо, бул сөзсүз орундалат. Оп-оңой эле салса болот. Ал үчүн элдин жүрөгү ачык болуш керек. Бул зданияларга, бул муктаждарга салынып аткан үйлөргө колунда бар байлар эмес, жүрөгү ачык, берешен жоомарттардын колдоосу менен болуп атат. Байлардан чындыгында эч нерсе чыкпайт, кыйын чыгышы. Өздөрүнөн ашпайт анткени алар. Өздөрүнө дагы жетпейт да жерчи, дагы да болсо деп тытынышат. Дагы да ушу бир жип машинам 2 жип болсо, 1 кабат үйүм 2 кабат үй болсо деп тытынып атышат. Мына ошолорго Кудайым ынсап, ыйман, жүрөгүнө кичинекей болсо да ыйман берген болсун. Куда калса, алар дагы бир убактар келип, ушундай өкүнүп калат иншалла. Бирок таарынбайбыз, элибиз бар экен, жоомарт мекендештерибиз бар экен. Мына ушул иштерге жардамын берип атат, кайдыгер карабастан колдоп коюп атат. Бизди колдон көтөрө калып, момундай айтканда кээде саазга тыгылып калганда ошол жерден да буксирге алып чыгып, түртүп чыгарып коюп атат. Рахмат айтам, Алла разы болсун. Эгерде жардам берүү үчүн биздин Ак ниет аманат коомдук фондунун байланыш эл сом WhatsApp номери 705 33 77 90. Сунуш суроолор болсо кайрылсаңыздар болот. Сбербанк карталары дагы бар. Келиңиздер, биргеликте жардамыбызды берейли. Ушул иштердин аягына биргеликте чыгайлы. Бүгүнкү күндө чындыгында өтө колдоого муктажбыз. Өтө колдоого муктажбыз, анткени өтө материал талап кылып атат иншалла. Салам алейкум, аман болуңуздар, тынч болуңуздар.